Ар бир адамдын ден соолугун коргоо ар бирибиздин милдетибиз. Келиңиздер анда бүгүн ВИЧ-СПИД алдын алууга багыт бермекчибиз. ВИЧ вирусу биздин ден соолугубузга калкан болгон клеткаларды жок кылат. ВИЧ адам баласын өтө оор акыбалга алып келип, адамды коргоочу иммунитети толук жок болгондо акыркы стадиясы бул СПИД деп аталат. ВИЧ-СПИД тарыхына келсек, кантип пайда болгон? Бул боюнча 3 түрдүү ойлор бар. Биринчиси бул Африкада маймылдарда ВИЧ илдети бар. Ошондо аңчылыкка чыкканда кан аркылуу жуккан үчүн маймылдарды кесип атканда адамдарга жугуп калат. Экинчи версия бул Жер планетасында миңдеген жылдардан бери бул вирус бар. Адам баласына кандайдыр бир фактор аркылуу жугуп калат. Үчүнчү версия бул так аныкталган эмес, бирок атайын бир лабораторияларда даярдалып чыгарылган деген ойлор бар. Бирок биз көбүнчө биринчи версиясына токтолобуз. Себеби азыркы мезгилде ушул маймылдарда вирус бар экендиги аныкталып чыккан. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда акыбал кандай? 1987 чет өлкөдөн келген студенттер арасынан табылган. Андан кийин кыргыз жарандарында 1996 жылдарда катталып, ошол күндөн бери ушул күнгө чейин 9516 адам катталган. Жылда 400-500 адам текшерүүдөн өткөрүлөт. СПИД оорусуна күрөшүү күнү 1-декабрь болот. Деги эле СПИД деген эмне? ВИЧ менен кандай айырмасы бар? ВИЧ илдети адам баласына кан аркылуу жуккандан кийин бул оору өтүшүп, 10-15 жылда адамдын организминде өтүшүп, ошол акыркы стадиясы бул СПИД болот. Кыргыз мамлекетинде 645 бала ВИЧ оорусун жуктуруп алган. Бирок бул сабак окуганга, чогуу кармашып ойногонго, спорт менен машыкканга, чогуу тамактанганга болбойт деген нерсе эмес. Андыктан баарыңарга ден соолук каалайм.